Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар ушул күндөй дайыма ачык болсун. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы кыргыз тилин көөнөрбөс, өчпөс дилим. Сабагыбыздын максаты кыргыз тили көөнөрбөс, өчпөс дилим деген темада кеңири түшүнүп аласыңар. Кабыл алууңар, эс тутууңар, образдоо жүгүртүүңөр калыптанат, кызыгууңар артат. Эне тилди сүйүүгө, коргоого, намыскөй, патриот болууга тарбияланасыңар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот бил. Уулуң дагы, кызың дагы жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу бутсуз мунжуга тоболок бил. Демекчи кыргыз тили байыркы тилдердин бири. Ал далай кылымдарды басып өттү. Биз эне тилибизди барктап, аны терең үйрөнүшүбүз керек. Анткени ал биздин ата-бабабыздан калган мурасыбыз, байлыгыбыз. Кылычын карап от чачып, кызыгып кимдер келген жок. Кыргында жанын берсе да, кыргызым тилин берген жок. Элсиз тил болбойт, тилсиз эл болбойт. Аны сыңарындай кыргыздын кыргыздыгы анын эне тили аркылуу билинет. Эне тили аркылуу дамталат. Эне менен эне тил, ата менен ата журт бирдей эле ыйык, бирдей кудурет күчкө ээлейдир. Ошондуктан энеден айрылган жетим эмес, эне тилинен айрылган анык жетим, атадан айрылган жетим эмес, ата журттан айрылган анык жетим деген накыл сөздөр бекеринен айтылып калбаса керек. Касиеттүү эне тилибиздин уюткусу, көрөңгөсү болгон ак калпактуу элибиз жашап турганда кыргыз тили эч качан жоголбосуна, дүйнөлүк башка тилдер менен тең тайлаша өнүгүп, келечек урпактарга аалам мейкиндигине көкөлөкчү, канат бутак болоруна ишенебиз. Ошондуктан улуттук дөөлөт уйган эне тилибизди ыйык тутуп, даңазалап, көккө көкөлөтүп, туу кылып көтөрүп алалык. Кыргыз элинин улуттук тили менен бирге улуттук буюмдарын унутпай, муундан муунга өткөрүп берүү биздин милдетибиз. Келгиле анда улуттук буюмдарга арналган табышмактарды табабыз. Желими жок, мыры жок, чебер уста жасаган. Ал кандай жай, 4 мезгил ата-бабаң жашаган. Бул эмне балдар, ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар. Бул бууз үй балдар, туура таптыңар. Анда кийинки табышмакка көңүл бурабыз. Ичи ичинде, ичегиси тышында. Бул улуттук аспап. Кана ойлонобуз. Туура, азаматсыңар балдар. Бул биздин улуттук аспабыбыз комуз. Туура таптыңар балдар. Кийинки табышмакка көңүлүбүздү бурабыз. Ысыкта күндөн, суукта ызгардан сактаган жайлуу, жеңил баш кийим. Бул эмне балдар? Азаматсыңар. Бул биздин улуттук баш кийимибиз калпак. Демек улут экенин даңазалаган анын тили. Ошондуктан тилибизди сүйүүгө, коргоого жана унутпоого милдеттүүбүз. Башка тилди кандай жакшы көрсөң да, өз тилиңди сүйгөнүңдү унутпа деген сөздү эсиңен чыгарба. Саламатта калгыла балдар.